Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандарым, амансыздарбы? Лайктан басып коюңуздар, комментарий жаза кетиңиздер. Бул видеону туугандар колдон келишинче группадан таратып коюңуздар. Могу Внуковадан бери кайтканда 5 бармактын ачылышын кылганбыз. Билесиздерби, эсиңизде болсо. 3 ай алдын. Кудай буйруса, боз үйлөрдү алып келебиз дешкен эле. Банялар кышка жакын ишке түшөт делген эле. Кудай кааласа ишке түштү. Жаңы обновление болду. Өдөөдөгү залды полный бильярдный кылып салыптыр. Мо такси бир туугандарым, мо Внуковага каттай тургандар, бул ушул такси группаларга жетип үчүн эми чай ичкенче, заказ күткөнчө, дос туугандарды күткөнчө ушул жерде келип чай ичсеңиздер болот. И Кыргызстандан келгендерди мындай тосуп алып, мейман кылсаңыздар дагы болот да. Бул жерде чакан отуруштарды, жолугушууларды өткөзсөңүздөр дагы болот. Андыктан туугандар, жакшы жаза кетиңиздер, келип чай ичкендер, ушул 5 бармактын филиалында тамак жегендер туугандар, тамактардын даамдарынан айтып коюңуздар. Элдер билсин, тамактар аябай даамдуу, жаңы менюга көп тамактар кошулуптур. Толугураак маалыматты сиздерге алып берелик. Банянын саатына канча болот? Мо эжекелерибиз бир компания болуп келип түшүп кетсеңиздер болот экен. Бир тууган агаларым, муну семейный келип түшүп кетсеңиздер болот экен. Кудай кааласа баняндан чоңойтуп коюптур. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Мунуз ака. Ассаламу алейкум. Сизби? Иштериңиз жакшыбы? Алтасызбы? Алтас. Кызматтасыз? Кызматтасыз. Жалыптар жокпу? Жок, жалып жок. Точно. Комментарий жаза кетиңиздер. Толугураак маалымат берелик, Жүргүлө эмне көрсөтүү бир четинен. Бул башынан айтып коеюн. Бул зданияны алып чайхана кылып иштеткенге чейин дагы бул жер Яндекстин зонасына карабайт эле. Мына чоң курманчылык кылды. Мен билип турам. Курманчылык кылып зонага киргиздиңер. Могу жактан парковка сүйлөштү. Мына чындыгында менден айтып коеюн, эми билген нерсени айтып коюш керек. Могу здания аркасындагы парковканы ошол 70-80% кыргыздар такси иштейт. Ошого бир туугандар заказ күткөнчө келип, чай ичсин деп полный жагын карап, Кудай кааласа, мо эрте жазга дагы бир салмал уюштурайын деген ойлору бар. Мына сүйлөшөбүз. Ошону уюштурмай бирокчу көбү сурады. Бени мындай сүтүн ичели, мындай дарылыкка дегендерден көп экен да, кызыккандар көп экен. Чайхана 24 саат бою иштейби, кандай? Чайхана 24 бою иштейт. Жабылбайбыз, буюрса 24 саат бою элдин кызматында. Элдин кызматында. Бир баштан башталганда могу аягынан. Могу көрүнүп турган бардыгы домиктер. Мындай көрүнүп турган домик окшош. Мунун бардыгы баня туугандар. Биздикилер үйрөнүп калыптыр уже, Ооба. Таксилер полный ушул жерде экен. Кана? Мына туугандар. Банянын биринчи бөлүгү, бул жерде аш заказ берип, дос туугандар чай ичип, кеңири эс алып, мына сырттагы адам могу жака көрүнбөйт. Могу баарды пардалар менен жабылган. Ичи жылуу. Бирок баня иштебей эле турат азыр, бирок жылуу экенчи. Отоплениялар бар. Отопление бар. Отоплениялар бар, жылуу. Мына. Могу отопление иштеп турат экен. Киргенде кайгынан баштап, оңдон башталдычы. Раздевалка экен, ичкери көргөзүп. Раздевалка. Бул жак аялдар үчүн өзү. Семейный аялдар үчүн курулган баня бул. Бул жагы, бул бөлүгү. Бул бөлүк ошондой. Баня 3 бөлүктөн турат. Ооба. 3 бөлүктөн турат. Экинчи жагы, бул жак мына көргөзөн кирип сүйлөп көрөйүн эми. Ажатканасы, Аристон, душу бар, раковинасы бар демекчи. Бул жагы парилкасы. Кириңиздер. Бул банянын эң эле бир өзгөчөлүгү, бул жерде өзүңүздөр от жагып, өзүңүздөр калагандай нормада ысытып, кенен кесер жуунуп, үй бүлөңүздөр менен эс алып кеткен мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызча бул жагы туугандар. Отунду могу жерге жийип койгон.
Сатпайсыз бу отунду? Отунду сатпайбыз. Ичинде болот. Ооба. Канча тыйыны, канча саат калса 10 адамга чейин сааты 1,5 миңден болот. 10 адамга чейин 1,5 болот. Заранее бизге чалат, заказды алабыз, жылуу кылып отту жагып коебуз. Андан кийин уже адамдар төшүп аткандар, аялдар болсо отундарын өздөрү салышып, өздөрү каалагандай түшүп кетишет. Ошентип түшө беришет. 5-6 адамдан түшүп кетсе болобу? Канча болот 5-6 адамга? Же ошондой эле Ошол болобу? эле сумма. Ошол эле сумма. 10 адамга чейин расчетим да бул жерчи, 10 адамдан асса уже батпайт. Болбой калат, а? Мына. Кандай уже элдер көнүп калышат бул жакта. Элдер көнүп. Канча күн болду уже иштеп баштаганга, буякты кошконуңузга? Бул жакты кошконубузга 10 күн болуп калды. 10 күндө болуп Ишке калды. түшкөндө 10-15 күндөй болуп калды. Эсиңиздерде болсо, мурда бул жагы жөн эле мо бир эле домик турат эле, артынан кошуп тур да. Бул жагы негизи мурда бар эле. Бул жагы эки бөлүктөн турат, туугандар. Бул жер эми көбүрөөк бир туугандар келип аш жеп, баняга түшүп кетсеңиздер болот. Бул жерге где-то бир 12-13 адам отурган мүмкүнчүлүк бар экен да. 10 адамга жакшы. 10 адамга кеңири. Свободный, Бул жактын тыйыны кандай болуп калат? Бул жактыкы деле ошондой 1,5 миңден. 1,5 миңден болуп калат. 10 адамга чейин. Отунду жагып беребиз. Калган өздөрү уланып кете берет. Кызытып, ысытып. Мына бул жакта деле желпинчектери дагы бар экен. Эмне деп коет эле, алып эсинен чыгып калды. Шамалдатып, каалагандай нормага келтирип, жыргап байня кылып кетесиздер. Наразылыктар жокпу буякта? Бирок азыр мен сиздерге айтайын, могу жерди көргөзүп коеюн. Сууга түшүп жери дагы бар. Бул жагы заман талабына жооп берген туалет душтары менен раздевалкалары дагы бар буягында. Мына караңыздар. Шкафтары, бардыгы папочкалардан берилет. Могу окшогон баш кийимдер ушул жерде болот. Жууп кие беребиз да эми, окшоштуруп. Чыга берелик буяга. Мына. Муну азыр жууп, генеральный уборка кылып аткесиздер да, Кудай кааласа. Мына. Бул бассейнге түшө берет. Бул эми эркектерге массаждырылып да. Көрдүңүздөр, туугандар, үстүлөрү тосулган. Өдүдөн мындай жалбырактар түшүп кетпесине тосуп коюптур. Буйруса мо 1-2 күн ичинде булдан алынат, жалбырактар түгөнүп тур, ооба. Оттун можеги кышында буну сууну алып салып, мен оюмча бул эртең кышында тоңуп калат да. Буга күндө эртең менен жаңы кар таштап коебуз. Пардан чыкты, карга түштү, кайра парга кирди. Азыр элдер пардан чыгып эле муздак суга түшүп кайра кирип атышат. Жок, азыр баягындай карды дагы постоянно коюп турсаңыз болот. Караштырасыз да. Кеткен жаманыбыз да. Биздикилер кыласын дедимби, кыласын дейт да, ошого билбейм, ал идеяңыз кандай кылар экенсиз? Өзүңүз муну алып койсоңуз кар деле түшөт негизичи, ошол деле жетет го дейм. Жүрүңүздөр. Бул эки бөлүктөн турат. Бул жерге эми эркек адамдарга болгондугуна байланыштуу. Эми эркек адамдар аралашып түшө берет демекчибиз бул жакачы. Отундун бардыгы могу жерде, туугандар. Эшик жабылат. Кудай кааласа, кеңири отту жагып, күмүлдөтүп түшүп кетесиздер. Бул жагы дагы ошондой эле. Жакшы беже? Мына. Көргөзөлүк. Мына. Бул жагы дагы парилкасы. Бул жагы дагы ошондой эле. Бирок отунду ичкерин жагат экенсиздер. Отунду ушул жерден өзүңүздөр каалагандай жагып, түшүп кете бересиздер. Бул жактын өзүнүн клиенттери бар экен, кызыккандар бар экен. Ошо отуруп, мындай кылып, Бул жакта күчтүү ысыйт. Ичинде от жакканында жанагындай тап күчтүү берет. Бул жактын өзүнүн клиенттери бар. Клиенти бар буякта. Бул жак ошондой эле душ туалети бар. Бул жакта эле ошол 10 адамга ылайыкташтырылган. Сааты 1,5 миңден болот. Бул канча күн мурда бронь этип коюш керек? Мунузака? Выходной күндөрү бир 2-3 күн ошондой болуп атат. Күндүзгү уже обедтен күнү 1-2ге чейин адам тынымсыз эле болуп атат, үзүлүс болуп атат. Бул жак ошондой раздевалка туугандар. Бул 5 бармактын могул жагы эбегейсиз сокой туугандар, могул жагычы, жазында көп сон болот. Жыргап эс алып кетсеңиздер болот. Ошондой эле бул жакта ошол аш жеп отурган мүмкүнчүлүктөр бар. Башка тамакты заказ беришти. 9-га баняны айтты, 10-го тамакты заказ берди, ушул жерге алып кирет, баарын ушул жерде тамагын жешип кенен кесен кирип парк этип эс алып кетишет. Эми бозуп өргөтөлүк. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Өзүңүздөр баа бериңиздер. Алдыңкы мындай чайканалардын бири деп айтсак дагы болот да, мындай
баа берип комментарий жаза кетиңиздер. Могу жерде биринчи келип татканда сөрүлөр бар эле. Сөрүлөрдү алып коесуз, а? Сөрлөрдү алдык. Ёлкаларды көкмөк болуп турушун караңыздар. Охо. Ёлканын ушунусу жакшы экен өзү. Сөрлөрдү алды ичкериге алып кирип Кетпейт. койлук азыр. Чоң кабинабызга. Эрте жаздан коюлат булар, а? Эрте жазда кайра коюлат бурса. Жаш балдар менен келсеңиздер, могу жерде өздөрү ойношуп кеңири. Эч бир адамга калакат деле беришпейт. Жазында келип тартканда ачылыш болгондон аябай эл көп келди. Ушул жерде жыргап жаш балдар өзү менен сөрүлөрдү эми аябай жакшы ачылыш болгон. Эсте каларлык ачылыш болду ошондо. Мына кондиционерлерди коюп койсуз, ай. Кондиционерлерди койдук. Кышында да иштей турган кылып буюрса. Утуплять этип, астыларını полностью утуплять этип, жаан өтпөй турган, карды өтпөй турган кылып буюрса. Заман талабына жооп бере турган боз үйлөр кудай калса. Булар туугандар мындай темирден жасалган боз үйлөр эмес. Нукура, кыргызча илгерки боз үйлөрдөн Москвага келүүчүлөргө курулуш менен аябай кымбатка түшүп калыптыр. Ошол эл үчүн, жер үчүн мындай толук шарт түзүп берди да, мындай айтканда ачыгын айтайын. Айтпай эле койгон баасын, а? Бир көрүңүздөр. Нукура кыргызча. Бул жерге дагы бир 15-20дай бир туугандар отуруп, отуруштарды, чогулуштарды өткүзсөңүздөр болот. Төрүгө комуз менен камчы илип коюптур, көрүп атасыздарбы? Комуз четкендер болуп атабы мунузака? Комуз четкендер жок пока. Жок, а? Өйдөнү караңыздар. Аябай сонун коздопсуз, эй. Жылуу эле болобу экен? Жылуу болот. Биз булга эми биз 1 күн мурун, 2 күн мурун ушуну заказ алабыз да. Кондиционер жанып коебуз эртең менен. Кечке чейин бул жер аябай сонун жылуу болот. Канча болуп атат? Жөндүрөөк кылып айтың эми, качырбай. Келе турган болойлук. Жырга салып кетели. Саатына 1000 рубльден да атабыз. Саатына 1000 рубль, а? Скидкалары бар. Караштыра? Караштырып, көбүрөөк отурабыз дегендерге жакшы скидкаларын кылып беребиз. Баягындай Куран катмалары көп болуп атат. Азыр бардык эле кыргыздар машина менен жүрүп калды. Жок дегенде бир квартира, бир машина минген бирөө бар да. Метро деле анча мааниге ээ болбой калды ачык эле. Аларгадан чоң бир отуруштарга, ушундай бир када салттар кылам дегендерге да мындай арзандатып бересиңерби? Канча арзандатып болот ошолорго? 30 адамдан жогору бир нерсе өткөрөм десе. Арзандатуу эми бизде билбейм, арзандатуу биз арзандатуу деген бизде өзүңүздөр моңуңуздарды алып келиңиздер, ушуңуздарды алып келип коюңуздар деген ошондой бизде ошондой шарттар түзүп беребиз. Жакшы. Жүрүңүздөр. Могул жактагы боз үйлөрдөн көргөз болуп, эми жерге отуруп чай иштен бир аз путоруйт, андай эле, мындай эле Москвага көнүп калдык дегендерге столдордо отурганга да мүмкүнчүлүктөр, шарттар болду. Евро кыргыз үй деп коесуң. Евро кыргыз үй дейт. Бул жасалган башкачараак экен, а? О, түндүктү караңыздар. Машалла, бир тоодо бир кыргыз үйгө, тоого бир барып калгандай эле өзүм сезип атам. Кыргызстандан атайын алып келипсиз да, а? Кыргызстандан атайын алып келдик. Молодец. Жакшы кылыпсыз. Бул жак деле ошондой эле же? Бул жак деле ошондой эле. Жок. То же самое бар, да? Баары бир. Баары бирдей. Мына. Мурдакыдай эле бул жерге келип шашлыктарды кылып жеген мүмкүнчүлүктөр барбы? Газонго баса берет окшойсуз. Азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Уже Азыр кышында андай жок. Бул жагы ошол биринчидеги боз үйдөй эле экен. Караңыздар. Аябай уютный. Размерлери полный бирдей экен, мындай. Размерлери бирдей эле. Биз өзүбүздүн аркы ошол кыргыз үйдө отурдук. 18 адам отурдук, кенен отурдук. Кеңири, аш жеп, отуруштарды өткөрүп келсеңиздер аябай сонун болот. Көбүнесе ошол башка улуттар менен иштеген эже карындаштар, агайынелер, жакшы бир корпоративдер өткөзсөңүздөрдөн болот. Келип бир тааныштырып кое бериш керек. Мына биз мындай жашайбыз депчи. Биздин када сатыбыз ушундай болот деп. Бул жагы өзүнчө бир парк сыяктуу эле ошондо тартканда да анча бул жерде чакан шаркыратмаларды уюштурушкан дагы, жасашкан. Бул чайхананын квадрат метри канча болуп калат мунузака? 2300 квадрат метр. 2300 квадрат метр, а? Менюлар кандай болуп атат? Өзгөртүп атасыздарбы? Башка меню буюрса азыр жаңы жылга жаңы меню болот. Өзгөчө тамактарды кошобуз буюрса. 2024кө. Ооба. Өзгөчөлүктөр менен киребиз. Ошол торговый центрлерде бар путарчыгычтар бул жерде дагы бар. Иштеп атабы бул? Иштейт, мына басасың. Бул жак, мына. Оппа. Пут тазалаганча чай ичип кеткиле деген сөз экен. Жакшы. Экинчи этажда бильярдный ачылды деген мындай.
таблеткасы бар екен. Таблетка беріп. Қаяқтан бастайлық? Ишкерке Бул ауданы. жак ошол намазкана. Намазхана. Машалла, Алла разы болсын. Ушуну жайлапсыз. Өтө жакшы жол. Бул жагы май жатканга эркек аялдарды бөлөк-бөлөк. Ички албыр мына ушундай. Сөрүдө отурат элем дегендерде сөрүлөр дагы бар. Бул жака да сөрүлөр койгонбуз. Сөрү койдуңуз бу жака да? Сырттагы сөрүлөр баарын ушул жака алып киргенбиз. Света музыкаңыз дагы барбы? Кана? Өтө жогорку деңгээлде жасапсыз, молодец. Сөрүгө бир мындай баа бердиңиздерби? Сөрүгө. Bir sırda aytың, ama сөрү канчадан турат экен? Муну зака ачыгын айтыңчы. Кызыгып калдым. Бул сөрүнүн чынын айтсам унутуп калдым. Унутуп каласыз да. 60-70 миң турду. Кымбат турат, чындап эле бун кымбат эле турат. Бул сөрүнүн баары ушул жерде турган баардык буюму өзүнүн ошо Кыргызстандан келген. Машалла, оюма чейин караңыздар. Мындай сөрүлөрдү багы өзбек сериалдарынан көрөт элек да ачыгы. Чоң багы Вородадан киргенде турат го. Аябай сонун. Бул жака да кандай? Баш жеп отуруп кетсе болобу? Бул жака ушундай. Платный кандай бул сөрүлөр? Жок, булар бекер эле. 5 адам келип, жөндөр чай ичип кетсе болот. Жакшы. Менюлар менен бир тааныштырбайсызбы? Болобу? Бул жерде ошо шириниктер бар экен. Өзүнүн Кыргызстандан чыккан продукциялар бардыгы. Меню. Assalamu alaikum. Менюну бир элдер менен тааныштырып болуп, мына туугандар. Дана көрүнүп атабы? Мына. Балары мындай орто баа. Кымбаттагын дебейм, арзандагын дебейм туугандар. Өзүңүздөр жеп жүргөн болсоңуздар билесиздер. 3 филиалда тең балар ушундай элеби? Тамактарда эле өзгөчөлүктөр барбы? Жок. Менюбуз баары окшош. Ушул эле меню ал жакта дагы. Биринчи точкада да, экинчи точкада да баары окшош. Адрестерин атап кетиңиз. Биринчи точкабыз Ленинградский шосседе, экинчи филиалыбыз Партизанский метродо. Гамма Делтанын жанында. Гамма Делтанын алдында. Алымдарыбыз келип ошол жерде чай ичип, батат берип кетет. Көбү, Өтө көбү келет. Кыргызстандан менмин деген адамдар, артисттер деле, башкалар деле таанымал адамдар ошол жерден ошол эс алганча чай ичип, ошол жерден көп инстаграмдарын көрүп калабыз. Аябай жакшы. Бильярд ошол кече жаңы ачтык. Буюрса кийинки жума число 15-нде турнир уюштурайлы деп атабыз. Кандай турнир? Бильярдтын ачылышына. Игрокторду чакырасыз, кандай кыласыз? Игрокторду чакырабыз, турнир уюштуруп. Банкетный залыңыз дагы барбы бuyakta? Бул жакта банкетный зал бар. Мына. Бул жак эмне бүтүп атыптыр да уже мына, монтаждык иштеп атыптыр. Алар пожарниктер келип. Пожарниктер. Алмаштырып атышат. Бул жерде алты мындай. Бул жер полностью бүткөн. Олар кичинерак экен буга. Бул американский пул. Муну караңыздар. Не бул жаңы үйрөнүп аткандарга ойнотуп атасыз? Ойноо бияк кандай? Жок. Таштар бөлөкпү? Бунун таштары бөлөкчө. Мен биринчи жолу көрдүм ачыгы. Болду. Кичинекей болот. Мен ушуну ойнодум эле. Ушундан кызыгып калып, жакшы экен деп туруп, чоң билердин столдо ойнодум эле, мындай окшободу. Мага окшогон, кызыкканда ойнош керек экен да. Тие берет да, мындай чоң бияга түшүп кала берет. Аябай сонун. Столдорду полностью жаңы алдык. Бардыгы жаңы. Барды жаңы. 6 стол же дагы барбы? 6 стол залда. Бул жакта VIP барбы? VIP бар. Келтирип коюпсуз. Килемди салып коюпсуз. Палас эмес, килем салыпсыз. Мына караңыздар. Бул жерден тыйыны канча? Бул жерден саатына 1000 рубльдан. 1000 рубльдан. Нарагыча? Нар жактар 500дөн. 500дөн. Бул жака эмеректер келет, эми буюрса азыр. Чай ичкенге? Чай ичкен дивандар. Ошону эми айтайын деп. Аябай жакшы кыласыз, ошондой кылсаңыз. Мына окшотуп, бул жака болушунча айландырып коебуз. Жакшы. Ичимдик наркы эрке. Көп жерлерде, ушундай жерлерде пиво-сиваларды алыштырып берет. Сизде андай болбойбу? Андай жок. Алла, иншалла. Ремонт болуп атат, бул жака музыка коебуз. Бул жака? Канча адамдык бир той болот?
Канчадан батат бияка? Бул жака аз уже заказдарыбыз бар. Эртең 10-уна 70 адам, 12-сине да 70 адам. Чакан тойлор, маарекелер ошол ошондорду өткүзөбүз. Куран окутуу. Мындай Москвада тойлордун көбүнесе өзү бир 100гө жетпеген адамдык той болот да ачыгы. Көп учурда чоң той кылгандар дагы бар, көп адам чакырыпчы. Аябай жакшы. Могу кайсы метрого жакын эле? Метро Солярова. Солярова. Канча мүнөттүк автобус менен келсе болот? Автобус менен бир 15 мүнөттүк, 10-15 мүнөттүк. Туугандар колдон келишинче тартып көргөзүп окшойт. Лайк басып, жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Ошол телөөнү жакшы кылган болсок, келе берет биздикилер. Биринчи очередде күтүп алуу, жакшы мамиле ошо экен да. Элдин адам болгондон кийин баардыгын сөзүн көтөрүп, боптур дебесең болбойт экен. Ошо телөөнү жакшы кылып бересиң. Ишиңиздер ийгилик туугандар. Тынч амандыкта жакшылыктарды көрүшүп турар элек, жүрөр элек. Жакшылыктар боло берсин туугандар. Заманыбыз тынч болсун иншалла. Ишиңиздерге ийгилик. Көрүшкөнчө. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.